Балыкчы шаарынын кире беришинде Көкмойнок айыл аймагындагы 700 гектар жерге күн электр станциясын куруу иштери башталды. Инвестор катары тартылган Кытайдын Molink Energy компаниясы былтыр 2023-жылы өзүнүн туунду компаниясын Кыргызстанга түзгөн болчу. Дал ушул компаниянын инвестор катары $400 миллион салып, бүгүнкү курулуш иштери башталды. Мезгил кутусун салуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Мамлекет тараптан бул долбоорго тийиштүү жардам көрсөтүлүп, ишкерлерге жакшы шарттарды түзүлдү. 700 гектар жер трансформацияланып бөлүнүп берилди. Эми бул долбоорду ишке ашырып жаткан компаниялар жоопкерчиликти сезип, жыйынтыктарды көрсөтөт деп ишенебиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ушул долбоорду баштаган Fortis KG компаниясына, жанынан өнөктөшүү Molink Energy компаниялары биз бүгүн старт берип жаткан күн станциясына $400 миллион түз инвестиция салып жатышат. Долбоордо көрсөтүлгөн убакыттын ичинде тагыраагы бул станция 1,5 жылда салынып бүтөт деп ишенебиз жана ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде курулушка керектүү техникалардын бардыгы даяр турат. Айта кетсек, ушул күн электр станциясын куруу маалында жергиликтүү тургундардан 500ге чукул адам жумушка тартылат деп айтылууда. Ал эми күн электр станциясы толугу менен курулуп бүткөндө туруктуу 150 жумуш ордун түзүлөт. Негизи эле бул станциянын курулушу Ысык көл облусунун энергетикалык дараметин көтөрөт деп айтылууда. Анткени Бишкек шаары, Чүй облусу жана Ош облусунан кийинки эле электр энергиясын эң көп колдонгон Ысык көл облусунда өзгөчө туристтер келген жай мезгилинде санаторийлерде, жанагы эс алуу үйлөрүндө, конок үйлөрүндө электр энергиясын кенен колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. $400 мегаватт деген Ысык көл областын электр энергия менен жай мезгилинде камсыз кылып, жана ашыкчасын Нарын областын камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Жерде мындайча айтканда бул компания азыр бүгүнкү күндө жер тилкесине жанагы сельхоз жоготуусун төлөдү, арендасын төлөдү, болжол менен 92 миллион сомдун тегерегинде акча сарптады да. Азыр эми андан тышкары ошо Айыл банка $1 миллион 50 миң долларды гарант сыяктуу салып, ишин баштап атат да. Основном 90% солнечный панелдер коюлат. Анан кийин биз өзүбүздүкүн подстанцияны курабыз. Анан бизге уже Министерство энергетики НЭСК Исыкульский подстанцияга подключение берди. Азыр акыркы техникалык документтер бүтүрүп атат. Адаптация кылабыз, экспертиза тапшырабыз. И буюрса параллельно үчөөнү тең, то есть линияны 6 километр, 16 опора болот. Подстанцияны и панелдерди курабыз. Бишкек балыкчы жолдон биздин жерге чейин биз буюрса асфальттайбыз, чоң машиналар кирип турсун депчи. Инвестор компания энергетика министрлиги менен биргеликте былтыркы жылдан тартып эле жер бөлүп алуу жана башка уруксат берүүчү документтердин бардыгын даярдап бүгүнкү күндө бүтүп калган болчу. Мына эми бүгүн мезгил кутусу салынгандан кийин дароо эле эртеңки күндөн баштап бул жерде күн батареяларын орнотууга, жерди түздөө иштери башталат. Ошондо жалпы жонунан күн электр станциясы 1,5 жылдын ичинде куруп бүтүү пландалууда. Айжан Омолдошова, Рыскелдик Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.